демократиялык мамлекет деп жарыялап, ошол Кыргызстандагы демократиянын куруудагы ушул коррупция менен болгон күрөштөгү биздин президентибиз Алмаз Шайшевичтин коррупцияны жоюу боюнча кылган аракеттерине жана указдарына каршы көп иштер болуп жатат. Мисалы мен антимонополиялык агентствода, мамлекеттик агентствода 23 майда жумушка кирип иштеп жаткан. Ал жерде иштердин баардыгын түзөп, оңдоп, көп жакшы иштерди баштагандыгын, ийгиликтерге жетишкен жактар дагы бар. Ал эми жаңы келген 1-июлда жаңы ошол госагенттикке директор болуп келген Казаков Болсунбек Күмүшбекович өзгелер менен бүт өзүнө жакпаган адамдардын баардыгын кетирем деп, өзүнүн командам бар, өзүнүн кишилерим бар, ошолорду алып келишим керек деп, ушундай башаламандыкка жол берип, көп адамдарды жумуштан бошотуп жатат. Ошол үчүн мен өзүм жөнүндө айтып кетким керек. Мисалы 1-июлда мамлекеттик агентствого антимонополия боюнча Казаков келгенден тартып эле 1-2 күндөн кийин статкатчы Мамыралиев Айбекке Ашыркулов Токторбек кетсин жумуштан айтып кой деп ушундай айткан. Анан Мамыралиев статкатчы Мамыралиев мага айткандыктан мен үчүн сиз айтасыз мага, сиз кайта ошол мамлекеттик кызматкерлерди коргоо үчүн ушул жерде статс-секретарь болуп турасыз. Бул сиздин милдетиңиз эмес. Сиз бизди коргошуңуз керек десем, ушинтип кетсин деп атат деп. Анда мен өзү айтсын дедим. Андан кийин 3-4 күн өткөндөн кийин ошол статкатчы экөөбүздү чакырып, Казаков мага ачык эле сиз кетпейсизби? Мен юридикалык секторду ишин жакшыртайын, мыйзамды жакшы билген, законотворчество менен иштеген адамдардан опытныйларды алып келейин деди. Мен ошол убакта Казаковго айттым. Сиз мен менен сүйлөшүүнүн алдында менин өмүр баянымды жана ошол жолу ишти деломду алып туруп, өздүк деломду алып туруп, ошону карап алып сүйлөшсөңүз болмок. Себеби мен соттор боюнча 12 жылдык адвокаттык иштеген ишим бар. Жок, иштегенмин. Андан тышкары жогорку кеңеште 2 жыл депутаттын консультанты болуп, кеңешчиси болуп иштегенмин. Законотворчество боюнча дагы билем, соттор боюнча дагы билем. Эмне үчүн жакпай атса, мен сиздин профессионалдык немеңизге эч кандай тиешим жок. Бирок өзүбүздүн кишилер келишкен эле ошолор келсин, сиз кетпейсиз өзүңүз деди. Мен кетпейбиз дедим. Андан кийин ал дагы менден башка дагы Айтымбетов, Эрнисти жана башка адамдарды чакырып алып, аларды дагы ушундай айтты. Андан мурун, бизден мурун 3-4 кишини, Дүйшөнбиевди, Айбашевди, Оморовду өздөрүнө арыз жаздырып, мажбурлап кетирди. Анан бизди өзү кетпейбиз дегенден кийин коркутканымды айтты. Кетпесеңиз статья менен кетирем деп. Ошентип эч кандай болбогон, аяктагы тартип бузуулар болбогон нерселерди өздөрүнчө ойлоп таап, жумуштан статья менен Айтымбетов экөөбүздү жумуштан кетирди. Азыркы учурда биз ошолор боюнча сотко бергенбиз, соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Бирок ошол августта берген арызды ушул убакка чейин ал боюнча чечим кабыл алып сот тараптан. Анткени дагы да болсо буга ошол антимонополиялык мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери, ошонун директору ошого тийиштүү, сотко тийиштүү материалдарды ушул убакка чейин толук бербегендиктен сот өзүнүн кароосун уланта албай жатат да. Азыркы учурда 24 октябрга созулуп кетти. Ошол 24 октябрга дайындалды. Бирок биз ойлойбуз, бул мындай башаламандык болбош керек. Анан ар бир эле келген жетекчи өзүнүн командасын алып келем, өзүнүн кишилерин алып келем десе, анда биздин Кыргызстанда башаламандык көбөйөт. Буга жол берүү туура эмес. Мунун эле кадрлык коррупциялык коррупция деп эсептейм. Жана ушундай кылмыштарга жол бербеш үчүн тыюу салып, өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы, соттор дагы буга мыйзам түрүндө карап баа берүүсүн суранат элек.